Чүйдүн райондук соту кызды зордуктаган эки эркекти 8 жылга кести. Бул тууралуу Чүй областынын прокуратурасынын жергиликтүү маалымат булактарына билдиришкен. Аталган маалыматка таянсак, 2018-жылы эки эркек жабырлануучу кызды кезек менен зордуктаган. Сотту алар күнөөсүн жарым-жартылай мойнуна алышты. Алар кыз өз эрки менен жыныстык байланышка барганын айтты. Бирок тергөө маалында жабырлануучу кызды Экөкой Таш айылына алып барып, уруп, сабап, бир нече ирет зордуктап, андан кийин жол жээгине таштап кетишкен белгилүү болду. Чүйдө сууга чөөп кеткен 5 жашар баланын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдайт. Бала Бирлик жана Гроздь айылдарынын ортосунан табылган. Ал сууга түшкөн жеринен 12 чакырым агып кеткен. Кырсык 11-апрель күнү саат 18:25 чамасында Ат башы каналында болгон. 5 жашар Басбек ойноп жүрүп сууга түшүп кеткен. Издөө иштерине көмөк көрсөтүү максатында Казакстандын Өзгөчө кырдаалдар департаментинен 4 суучу тартылган.